Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз мына ошол ислам адептери сабагыбызды улантабыз. Өткөнкү сабагыбызда бул илим алып аткан адамдын адеби болчу да. Ал эми бүгүн болсо ошол адамдарга илим үйрөтүп аткан аалымдар кандай адеп менен адептелиш керек? Мына ошонун четинен бир аз сөз кылмакчыбыз. Чындыгында алымдар пайгамбардын мураскорлору. Пайгамбарыбыз эч кандай байлык, алтын, күмүш, акча таштабаптыр да. Бул дүйнөдө жок боло турган нерсени такыр таштабаптыр. Бирок пайгамбарыбыз илим таштаптыр. Түбөлүк ошол илимди үйрөнгөн адамга пайда бере турган нерсе. Мына ошол илимди алган адам чоң ийгиликке жетет деп хадисте айтылат. Мына ошондон дайыма алымдар дагы өздөрүнүн жашоосунда илим жолунда, илим берүү жолунда дагы жакшы бир адеп ахлакка ээ болгон бул эң маңыздуу жана милдеттүү нерселерден деп билинет. Анткени пайгамбарыбыздын жолунда Алланын ыраазычылыгы үчүн илим алган алымдар мына ошол алымдарга пайгамбарлардын баягы сыпаттары берилет экен да. Эгер чыныгы таквалык менен Алла үчүн им баягы сабак алган болсо, Нух пайгамбардын сабырдуулугу дейт да. Нух пайгамбар 950 жыл жашады, эмне деген даваттарды, канча деген тоскоолдуктар болду, ошондой болсо дагы сабырдуулук менен эмне баягы даватын кыла бер дейт. Ибрахим пайгамбардын эриктүүлүгү берилет дейт. Муса пайгамбардын аманаттуулугу, тазалыгы берилет дейт. Иса пайгамбардын ырайымдуулугу, таквалыгы берилет дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы барыбызга жашоосунан маалым, пайгамбарыбыздын чынчылдыгы, аманаттуулугу, сабырдуулугу, бекемдиги, таквалыгы мына ушул илим аркылуу алым ошол нерсеге жеткенге дайыма эмне кылат дейт? Аракет кылат дейт. Мына ошондон бул жолдо колдон келишинче пайгамбарыбыздын жолу болуп, пайгамбарыбыздын баягы сабагын берип, айткан нерсесин айтуу орунда болгондуктан дайыма мына ушул нерсеге, адепке сөзсүз түрдө көңүл буруш керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма жаласа каумун язкурун Аллах азза ва жал", кайсы бир адамдар Алла тааланы зикир кылуу үчүн отурган болсолор дейт, ушул аларга мындай үн чыгат дейт. Ошол үн чыгат, ал айтат: "Кауму магфуран лакум". Болду эми тургула, күнөөңөрдү Алла таала кечирди дейт экен да. Силердин катаңар баягы адамдык кылып, билбестик кылып кеткен кемчилигиңер бардыгы соопко айланды дейт экен да. Болгону бул жерде чыныгы ихлас Алла таала үчүн гана эмне кылыш керек экен? Ошо Алла тааланы зикир кылып, илим алыш керек экен. Мына ошол сабак берүүчү, талим өтүүчү алымдардын адептеринин эң алгачкысы бул дайыма ал жөнөкөй болсун дейт да. Кичипейил болсун, жана өзүнү мактагандан, өзүнө өзү мокуму кангандан алыс болсун дейт. Бул эң негизги баягы сыпаттардын бири экен да, ошол илимдүү адамга. Себеби баягы мактануу, өзүнө өзү мокуму кануу бул жаман сыпаттардан деп билинет. Эң жаман деп билинет да. Аны адамдардай да баягы мактанганды, текеберликти адамдар да жакшы көрбөйт экен. Мына ошондон баягы берген илими жугумдуу, пайдалуу, берекелүү болуусу үчүн сөзсүз түрдө баягы жөнөкөй, кичипейил, жана жанагындай мактанарлык нерседен алыс болгону жакшы экен. Чындыгында баягы сахабалар айткан экен, ким илим алып, ошол илими менен текеберлик кылган болсо, Алла таала аны төмөн түшүрүп коет дейт кадыр баркын. Ал эми ким илим жолунда жөнөкөй болгон болсо, анын кадыр баркын Алла таала өзү көтөрүп коет. Мына ошондон илим окуган адам билсин дейт. Андан сөзсүз түрдө илимдүү бар экенин билсин. Бирок баарынын үстүнөн Алла таала Куранда айтылгандай: "Ва фауqa kulli zi ilmin alim", бардык баягы билүүчүнүн үстүнөн улуу билүүчү бар дейт да. Алла таала баарын билүүчү. Мына ошондуктан
Биз сөзсүз түрдө колдон келишинче илимди Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн алып, жөнөкөй болгонго дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек экен. Бул жерде жакшы бир данышман сөз айтылган. Мына ушул аяттын негизинде айтат да. Эгер сен бир нерсени үйрөнсөң дейт. Бир нерсени үйрөнгөн болсоң, бир илим алган болсоң дейт, жакшы эле. Сен эч качан өзүңдөн төмөндөрдү ойлобогун дейт. Баланчалар илим албай, мендей болбой, илимсиз калды деп айтпагын дейт. Аларга караба дейт. Илим ала электерге караба. Бирок сен өзүңдөн илимдүүлөргө кара дейт. Ошондо дагы эле сен умтула бересиң дейт да. Бул илим деген ийне менен кудук казгандай деп айтылат да, анын түбү жок, жете албайбыз. Эмне деген илимдин түрлөрү бар да. Балки бир илимдин түрү эле өмүрүбүздүн баарын алып коюусу мүмкүн да. Мына ошондуктан сен өзүңдөн илимдүүлөргө карасаң, ошондо алардан дагы үйрөнөсүн, дагы баягы илимдин жолунда болосуң, адамды баягы туура эмес жолго салып койбойт экен да. Мына ошондой багытта жүргөн жакшы деп данышман алымдар айткан экен. Дагы адептеринен окутуп аткан мугалим өзүнүн кол алдындагы окуучуларына жакшы мамиле кылсын, жана баягы мээримдүү болсун дейт да, боору ачысын дейт. Баягы ата балага боору ачыган сыяктуу эле мына ошондой болсун дейт да. Бул жерде пайгамбарыбыздын сөзү бар. Иннама ана лакум мислул валиди ли валадихи дейт. Сахабаларга айтып атат да пайгамбарыбыз, мен силерге атаңар сыяктуумун дейт. Бирок бул жердеги алымдар маанисин айтат. Кыяматтагы тозоктун, акыреттеги тозоктун отунан куткарууда мен силерге атаңар сыяктуумун дейт. Бул дүйнөдө ата эч качан баласын бир жаман нерсеге салбайт да. Дайыма аны куткарып, жардам берип, багыт берип, аны камсыздап турат да. Ал эми пайгамбарыбыз бизге ата сыяктуу экен, бизди ошол тозоктун отунан сактоодо, жакшы амалдарды аткарганга багыт берүүдө. Мына ушул сыяктуу эле мугалимдеги алымдар дагы эмне кылыш керек экен? Ошол сабак берип аткан адамдарына жакшы мамиле кылсын, ал жумшак мамиледе болсун дейт. Баягы жумшак дегенде бир жолу сабагымды эле сурабай коюп, башка эмес, жок, сабакты бекем катуу сурап алыш керек, бирок мамиледе, сабакты түшүндүрүүдө ошол бир жакшы мамиледе болсун дейт да. Себеби бул жерде баягы жакшы кичпейилдиктин, жумшактыкты Алла Таала Куранда эмне дейт? Бул пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү да. Фабима рахматин миналлахи линталахум дейт. Караңыз. Валау кунта фаззан гализан гализал калби ланфадду мин хавлик. Бул жерде айтып атат, сен ошол жумшактыгың менен, жакшы кулк мүнөзүң менен ушулга жеттиң дейт да. Эгер сен аларга дават кылганда, башка мамиле кылганда таш боор болгонуңда, орой болгонуңда баардык сен айланаңдан качып кетет эле дейт да. Мына ошол нерсе менен сен ошолорго эмне жетип атасың дейт. Себеби пайгамбарыбызды Алла Таала өзү тарбиялаган. Ошондон пайгамбарыбыз айткан, мен деген аддабани робби фа ахсана таъдиби. Алла Таала өзү мени тарбиялады, тарбиялаганда дагы өтө кооз тарбиялады деп айтканда. Мына ошол жааттан биздин илим жугумдуу, пайдалуу болуш үчүн мына ошол баягы жакшы сыпат менен сыпатталышыбыз керек экен. Андан кийин адептердин бири баягы кеде ошол окутуп аткан окуучу же студент түшүнбөй калса, же билбей калса, же көңүл бурбай калса, же анын бир кемчилигин ашкере кылып, аны уят кылып айткандан сактаныш керек дейт да. Бул деле адеп дейт. Ошону башка бир жол менен атын атабастан эмнеге баланчалар же эмнеге тигилер деген сөз менен эле кээ бир адамдар ушундай кылат, андай кылбаш керек деген мааниде дагы жакшы багыт берип койгон жакшы дейт. Анткени пайгамбарыбыздын бул адеби, адаты болгондо ушундай. Кээде түз айтпастан эмне үчүн адамдар мындай кылат деген сөздөр менен ал туура эмес деп пайгамбарыбыз багыт бергенде дагы мына ошол немени ыкманы колдонгондо, ошол сабак бергенде дагы мына ошол жолду карманган жакшы болот экен. Анткени ошол окуп аткан, илим талап кылып аткан адамдын баягы илимден көңүлү калбайт, тескерисинче устазына болгон сүйүү, илимге болгон сүйүү күчөйт экен. Андан кийин дагы баягы мугалимдин адептеринен ошол бир илимден сабак берип аткан алым башка илимди жамандабасын дейт да. Башка илимди жамандап,
баланын андан көңілін калтырбасын дейт да. Ал бол илимди да окусун, бүткөндөн кийин башка илимди да алсын. Мына ушундай жакшы бир багыт бериш керек экен дейт. Андан кейін ошол окутуп аткан адамдарынын, ошо балдардын акылдарына жараша сабак берсин дейт да. Акылдарына жараша сүйлөсүн дейт. Бул дагы эң бир жакшы адептердин бири экен. Себеби пайгамбарыбыздын осуяты бар да бул жерде. Пайгамбарыбыз айтат: "Нахну мааширил анбия умирна". Биз пайгамбарлар буйрулдук дейт. "Ан нуназзилан наса маназилахум ва нукаллухум ала кадри укулихим". Адамдардын өз ордуна коюп, кадыр баркын коюп, акылдары түшүнүгүнө жараша сүйлөгөнгө буйрулдук дейт экен да. Бул эми пайгамбарлык иште. Ал эми сабакта деле мына ошол нерсе өтө керектүү экен. Бул мугалимдерге өтө керектүү болот. Ошондон баягы мугалимдин, алымдарыбыз айтат, мугалимдин өзүнүн баягы сынчылдык көз карашы да болуш керек. Бала канчалык түшүнө алат, балдар канчалык сабакты аткара алат, канчалык аны окуй алат, мына ошого жараша дагы мамиле кылган болсо, бул өтө пайдалуу, берекелүү болот экен да. Бул жерде кыска баягы узун окуядан кыска эле Муса пайгамбар менен Хыдыр алейхиссаламдын ортосундагы окуяда Хыдыр айткан экен Муса пайгамбарга: "Эй Муса, о Муса" деген экен. "Я Муса илам анна qalbaka wi'aun". О Муса, билгин, сенин жүрөгүң бул жан дүйнөң бул идиш сыяктуу. "Фанзур маза тахшу фи wa'ika". Бул идишти эмне менен толтурасың, ошого кара дейт экен да. Демек ал идишти пайдалуу нерселер гана толтурганга эмне кылыш керек экен, аракет кылыш керек экен, пайдалуу илимге, берекелүү, жугумдуу илимге. Ошондой эле эң негизги адептердин бири, бул бизге бардык тармакта, ибадатыбызда, илим алганда, мамилебизде, жакшылык иштебизде керек болгон нерсе, мына ошол илим үйрөтүп аткан алымдар ошол илим үйрөтүүдө Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана үйрөтүш керек экен да. Эң негизги шарттардын бири. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, бир рия үчүн, же кожо көрсүн, башка нерсе үчүн эмес экен да. Окуучулар Алла үчүн окусун, илим алсын, үйрөткөн дагы Алла үчүн үйрөтүш керек экен. Мына ушул жерде алымдар айтат экен, бул дүйнө болбогон эле нерсе дейт экен. Акырет чындыгында жакшы дейт экен да. Бул дүйнө менен акырет күндөш сыяктуу эле болот дейт экен. Бири-бирине баягы кыйыныраак да. Ошондон бизге акыретте сооп боло турган нерсени бул дүйнөдөн алышыбыз керек, сооп болбой турган нерсени ташташыбыз керек да. Мына ошондой бир критерий менен жашаганга биз аракет кылышыбыз керек. Бул жерде устаз менен шакирттин сүйлөшкөн сөзү бар. Бул Шакикил Балхи деген алым, аулия өткөн. Ал Хатимил Асамга илим берген экен. Анан 30 жыл илим алган экен. Анан айтат экен күндөрдүн бир күндө ошо Хатимил Асамга: "Сен көп жылдан бери менин жанымда илим алып жүрөсүң. Эми башка китептерде 30 жыл деп айтат да. Ушунча жылдын ичинде эмнени үйрөндүң?" Дегенде Хатимил Асам айткан экен: "Мен болгону 8 эле нерсени үйрөндүм" дейт экен да. Ондо Шахи Балхи айткан экен: "Онда өмүрүбүз текке кеткен турбайбы? Сен 8 эле нерсе десең. Кана угалычы" дейт экен. Ошондо Хатимил Асам санап айтат экен. Биринчи дейт: "Фа инни назарту илал халк". Мен бардык бул дүйнөдөгү жаратылган адамдарга карадым дейт. Көрсөм бардыгынын эле жакшы көргөн нерсеси бар. Жакшы көргөн адамы бар, жакшы көргөн буюму бар, мал мүлкү бар, жакшы көргөн дейт. Бирок кабырга эле барганда жакшы көргөн нерсеңден айрылып калат экенсиң дейт. Ошондо мен билдим дейт. Кабырга мени менен кире турган жакшылык нерсе бул сооп экен дейт да. Ошондон сооптуу иштерди көп аткардым дейт. Ошол гана мени менен кабырда чогуу болот экен дейт. Экинчиси, мен Алла Тааланын ушул сөзүн окудум. "Ванахан нафса анил хава" деген аят. Мындайча айтканда Аллах субханала таала адамдарга буйруп атат, өздөрүнүн нафстарынын кумарларыны ээрчүүдөн тыйып атат. Демек адамдын нафсынын кумары бул ыйман менен байланбаса жаман нерсеге буйруп салат. Ошондуктан мен аябай аракет кылдым, нафсымдын кумарын жок кылып, нафсымды ибадатка бекем кылдым дейт экен да.
ибадат кыла берип, менин нафсым ибадатка бекем болду. Казыкты каккандай бекем болду дейт. Үчүнчүсү, адамдарга карасам, баарынын эле бир баалуу, сактай турган нерсеси бар экен. Кийин Алла Тааланын ушул сөзүн окудум дейт. Вама индакум янфат, вама индаллахи бaqi. Алла Таала Куранда айтат дейт, силердин нерсеңер баары бир жок болот. Бирок Алланын алдындагы нерсе бул түбөлүк калуучу дейт. Ошондо мен колума түшкөн баалуу нерсени эле Алла Таала үчүн садака, зекет, кайрымдуулук кылып сарптай бердим. Кыяматта түбөлүктүү мага сооп катары калсын үчүн дейт. Ал эми төртүнчүсү, адамдар сүйлөшкөндө акчасын айтып, кадыр баркын айтып, ата тегин айтып сүйлөйт экен. Бирок Алла Тааланын ушул сөзүн окудум. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында эң урматтууңар, эң такваңар деген аятты окуганда мен таквалыкка амал кылдым дейт. Алланын алдында урматтуу болуш үчүн. Себеби Алланын алдында бир гана таквалык менен гана урматтуу боло алат экенбиз. Ал эми кадыр бар, ата тек, уру гуру, мал мүлк менен эч качан кадырдуу боло албайт экенбиз. Мына ошону түшүнүп билдим дейт. Бешинчиси, карасам адамдар бири-бирине ичи тарлык эле кылып жүрөт. Анан Алла Тааланын ушул сөзүн окудум дейт. Онахну касамна байнахум маишатахум фил хаяти дуnya. Бул дүйнөдө мен адамдардын бардыгына жашоолорун бөлүп бирип, ырыскыларын берип койдум дейт. Мындайча айтканда, бирөөнүн акысын экинчи адам жей албайт экен, Алла Таала чекесине эле жазбаса. Ошо Алла Таала чекеге жазган нерсе гана болот экен. Ошондуктан мен бул ичи тарлык дегенди таштап эле салдым дейт. Себеби Алла Таала бардык нерсени өзү кепилдикке алып коюптур. Алтынчысы, карасам адамдар бири-бирине душмандык кылат ар кандай нерселерде. Андан кийин Алла Тааланын инна шайтана лакум адуун фаттахизу адуа. Чындыгында силердин душманыңар шайтан, шайтанды душман деп билгиле деген аятын окуп, адамдарга болгон душмандыкты жок кылып, бир гана шайтанды душман деп алдым дейт да. Жетинчиси, адамдар рызкы талап кылган жолдо ар кандай жолго барышат. Жакшы, жаман жолдорго барышат. А бирок Алла Таала Куранда айтыптыр: "Ва мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Бул жер жетинде жүргөн тирүү жандын бардыгына Алла Таала рызкы берет дегенин окуп, мен ошол рызкымды адал менен алектенип, иштеп тапканга аракет кылдым дейт экен да. Ал эми башкалардагы нерсеге көңүл бурган жокмун дейт. Мен аракет эле кылсам, Кудай Таала берекет кылып рызкыны берет экен. Себеби анын рызкыны берүүчү Алла Таала экен. Мына ошону түшүндүм дейт. Ал эми акыркысы, адамдардын бардыгы эле таваккул кылат өздөрүнүн соодагерлери, соодасына, бакы бир заводуна, же ден соолугунун тазалыгына, же байлыгына мактанып эле мына ошондой бакы Кудайга таянбай ошол нерсеге таяна берет экен дейт. Ал эми мен бардык ишимде Алла Таалага таяндым, Алла Таала өзү жетиштүү болду дейт да. Мына ошондо ушул 8 айткы бүткөндөн кийин Шакиги Балахи айткан экен: "Анда сага Алла Таала ийгилик берсин, пайдалуу илим алыпсың. Мен деле карап көрсөм, илимдин бардыгы ушул 8 эле нерсенин айланасында экен" деп айткан экен да. Бул болсо дагы ошол устазынын шакиртине болгон жакшы таалиминин негизинде мына ошондой келечекте кийин бул Хатимул Асан багы чыныгы алым аулиялардын катарына кошулган алымдардан деп билинет. Мына ошондон дайыма багы илим берген адам эмне болуш керек? Дагы адептеринен багы жакшы сыпаттарга ээ болуш керек экен да. Багы кечиримдүүлүк, сабырдуулук, берешендик, кичипейилдик, мындайча айтканда жакшы адамдар көрүп туруп, жакшы баа бере тургандай абалда болуш керек экен. Мындайча айтканда ошол нерсеси ички дүйнөсү да ошондой болсун дейт. Себеби пайгамбарыбыздын мураскору да. Ошондон пайгамбарыбыздын сахабасы Умар ибн Хаттаб айткан экен: "Ман азхара лана", ким бизге мындай жакшы жагын көрсөтүп, жакшы көрүнсө, аны биз жакшы деп билебиз дейт экен да. Жакшы да көрөбүз. Ал эми ким бизге жаман жагын көрсөтсө,
аны жаман деп билип жаман да көрөбүз деген экен да. Демек алымдын сырткы келбети дагы баягы көрүнүшү, кийими мисалы таза болуп, жан дүйнөсү дагы ошол таза болуш керек. Сырты ички дүйнөсүнө эмне болуш керек экен? Ылайык келиш керек экен. Мына ушул нерселерге сөзсүз түрдө көңүл буруш керек экен. Себеби бул баягы илим да ошол эле учурда сабак берип аткан учурда эмне кылыш керек? Баягы тарбиялык дагы мааниде баягы шакирттерин ошол жака тарбиялаш керек. Эми чындыгында урматтуу мусулман бир туугандар, бул илим алуучунун дагы илим берүүчүнүн да адептери чындыгында толтура. Мына ошол биз кээ бир маанилүүлөрүн айтып өттүк. Жараткан Аллаху субхана ва таала баардыгыбызга пайдалуу илимди насип кылсын. Ал илимге амал кылууну насип кылсын. Амалды дагы чын ыхлас менен кылганды насип кылып, жараткан Аллаху субхана ва таала баарыбызды өзүнүн бейиши менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.